Чындыгын айтканда мына азыр Сагынбек мырза айтып атпайбы, партияны эки бөлүп койду. Кана эми ошо экилеп партияны эки бөлүп койсо гана кыргыз элин бөлүп атат. Эки жак, оң жак, сол жайып болуп бөлүнүп атабыз. Эмне байкап атабызбы? Мен эмне үчүн буга айтышым керек? Ар бир жарандын сөзү маанилүү болуш керек. Менин көз карашым, мен эркинче сүйлөгөн менин байлыгым болот. Мен айтайын деген эмне үчүн айтып атам? Себеби биз карап көрөлүчү. Biz maqtab atабыз. 20 жылга чакырып чукулдаган партия СДПКнын тарыхы бар экен деп. Макул. Мамлекетти ким башкарды? СДПКны эмне үчүн ошо СДПКнын өзүнүн партиялаштары чакырып, өтүп кеткен мурдагы тапшырып кеткен президентти чакырып, эмне үчүн отчетун албайт? Кыргыз элинде карызга отуруп атпайбы? Акаев малында 45 миллион болсо, Бакиев малында 145 миллион карыз алып атат Кытайдан. А бул учурунда 2 миллиард 145 миллион алып атпайбызбы? Аны ким төлөйт? Силер төлөйсүңөр. Мен төлөйм. Эмне үчүн мен төлөшүм керек? Булар жейип чардай берсин, чайып окшогондор урдап качып кете берсин. Эмне үчүн төлөш керек? Мунун башында Атамбаев турган. Мына кече айтып атат. 303 кылмыш кодекси менен сапар кылмыш коррупция деген менен шек келтирди деп айтылып атат. Эмнеден куа берип атат? Кыргыздын элдин байлыгын, сиздин байлыгын, биздин байлыгыбызды урдап кетип атышат. Эмне үчүн жооп бербейсиңер? Мен кээде ошо райондон карап турсам, ошо жерден координатор эмне болуп турат ошолор? Эмне көтүп отурат? Эмне жаңылануу, эшикти сыртка чыгып карабайсыңар, жаңылануу болуп атат, жаңы президент шайланды, жаңы көз караш болуп атат, коррупция менен күрөшөлү деп атабыз. Биздин балдарыбыз бизден жакшы жашасын деп атабыз. Кайсы мамлекетте жашап атабыз? Сентилеп баарыбыз мигрант болуп жүрөт. Буга ким күнөөлүү? Эмне үчүн жооп бербейсиңер? Ошо жооп кеңеште отургандар эмне үчүн чакырып ошо Атамбаевдин өзүнөн сурабайсыңар? Эмне үчүн сурабайсыңар? Духуңар жетпей атабы? Чыгып келсе азыр эшикте 5-6 отуруп, аларды антип коркута албайсың. Кыргыз эли эч качан коркор эмеспиз. Кыргыз эли ачарчылыкка, жокчулукка чыдайбыз, бирок надандыкка, мыйзамсызга чыдабайбыз. Биз туу көтөргөн кылымга артка дербиз, манастын урпактар болобуз. Дагы айтып кое турган нерсе, мына азыр башталып атат, эмне үчүн ылчуу болуп атат? Айтып коеюн, мына Калиев дегендер бар, Артыкбаев, Абазовдор кайсы? Бул СДПКнын мүчөлөрү эмеспи? Ким алып келди ошону? Атамбаев алып келген ошону. Жогорку кызматтар коюп койгон. Канча деген акчаны жеп атышат? Бизди сиз менен бизди карыз кылдырып аткан. Бул эми жалганбы? Жалган болсо айткыла. Мына кечеги альтернатив жол качан бүтөт? Бүткөн жок. Миллиард деген акча желип атат. Мен кече сүйлөштүм. 2020 качан бүтөбүз? Мына мен ошол жактан болом. Бүткөн жок жолдо. Качан бүтөт бул? Ошо желип атат да 3 фаза менен бүтөт. Датка кемин келет. Датка кемини өзүңөр билесиңер, мына. Датка кеминде 1 километр 644 миллион доллар дейт. Муну да изилденип чыгат. Ошондон коркуп атышат булар. Музейденчи, мына музейде жазылып турат. Музейде мына 118 миллион желип атат. Бул уят деген барбы акыры? Бул биздин тарыхыбыз, эми тарыхтан жей баштадыкпы? Кыргыз элинин өзүнүн тарыхы болуп атса, кимге эмне үчүн уя албайсыңар? Эмне үчүн сурабайсыңар ошолорго ошону? Мен түшүнүп атам, кээ бир ушул мына дагы тесттен атат 111 миллиондон көп акча желип атат, миллиондон долларлар. Буга ким күнөөлүү? Ошолорду алып келип аткан башында Сапар Сапаровду алып келип аткан Атамбаев болуп атпайбы? Премьер-министр болуп турганда да Тибей менен жолукканда, кийин да жолугуп атпайбы президент болгондон кийин? Бул эмнеден белги берет? Бул эмнеден өзүнүн кызыкчылыгы? Элдин кулу болуш керек. Эгерде ошондой болгондо СДПКны баштап атсам, кепилдигин ошол алган. Же жалганбы, урматтуу журналисттер? Биз кепилдигин алабыз, Кыргызстанды башкарабыз, жакшы жашоого алып барабыз деп. Апрелде кыргын болгондо, биздин кырчындай жигиттерибиз каза болгондо, ата бейитке барганда эмне деген анттарды берген? Же унутуп калдыңыздар? Кана ошо анттардан эмне өзгөрдү? Шапкалы машта эчтек өзгөргөн жок. Өлгөн өзү менен шор экен, өзү өлүп кете берди. Эмне өзгөрдү? Биз качан жакшы мамлекетте жашайбыз? Мен ошондуктан айтканда муаж болдум. Мен айтамын. Эмне үчүн айтпаймын? Баа Кыргызда жашап, аягы жаман төрдү булгайт, адеби жаман элди булгайт деген болуп атат. Элди бөлбөгүлө. Карапайым элде эмне күнөө? Кичине тыйын берип койсо турат. Кече Какаев пресс-конференция берип карап турсам, жөн эле бир кызмат кылып коюшту кырган Кыргыз элине. Бир-эки отурат Карамушкина. Ошо Карамушкин теске модернизацияга ошол добуш бермеди беле? Кытайга барган эмне жалганбы? Кана айткылачы? Качан чындык болот? Качан биз жакшы мамлекетте жашайбыз? Ошондуктан айтарым. СДПК эсиң бар, эсиңди жыйып кой. Антип чыгып, элди экиге бөлгөн токтоткула. Бул партия СДПК эгерде бизге окшогон карапайым, сизге окшогон карапайым айдагы элдер колдоо болгондо СДПК болмок эмес, ушул даражага жетмек эмес. Уялбай отурушат. Мен кайрылып коеюн, урматтуу координаторлор, областта, райондогулар, эмне үнүгө отурасыңар? Эмне үчүн оюңар жок? Акча алгандан, акчадан көрө элдин кызматы, элдин бийлиги, элдин кызыкчылыгын өйдө көрбөйсүңар. Качан оңолобуз? Элге башка мамлекеттерге шерменде болуп атабыз. Башкарган элдин берип эч кандай андай болбойт. Элдин бийлиги, эл мамлекеттин, элдин кожоюну бул мамлекеттин ээси бул эл болот. Эң бай мамлекеттин байлыгы да эл болот. Эл менен эсептешкиле. Антип була турмозгор СДПК айтып коеюн, ошо жогору жок башкалар дагы кайрылгыла. Муну мен айткыла, өзүңөр сурагыла, чакыргыла, талап кылгыла. Мына кече дагы сүйлөп атат. Элди бөлгөн
адвокат бар, Нұрбек Тоқтақов деген. Ол деген отой береді. Емнен сөйлеп отыр. Бірінші бір дәлелдеу фактылармен сөйлеш керек те. Біреуін қорғаудан бұрын. Егер де мен жалған болсам, июнь оқиясында, апрель оқиясында, ош оқияларында естен кетпейді. Біз бардығыз біздің балдарымыз, біздің апаларымыз. Мына батыр деп айтты, мен батыр емеспіз. Бізді төлеген ошо балдар тәрбиелеген енелер батыр. Рахмат ошоларға. Мен тәзім етемін ошоларға. Ошолардағы жақсы тұрмыш үшін жаңғырып кетіпсіз. Ошоны ойлоңгула, бийликти кызыкчылыгы эки адамдын, бир адамдын кызыкчылыгын токтоткула. Элдин кызыкчылыгын алдыга коелу. Токтоткула СДБга. Мен айтарым, СДБга без атанбай. Бул туура жол менен барат. Бул туура багыт менен барат. Тазаланалы, келгиле оңололу деп. Акаев Макеев малында Алга Кыргызстан эме деген бар эмес максат. Кана ошолор. Ошондуктан бул жакшы жол барат. Колдогула карапайым элдер. Бул туура жол, бул таза жол. Рахмат.